Muhallimlerden aylығы boyunca бүгінгі күндө биздин мамлекет башчысынын тапшырмасы менен, өкмөттүн башчысынын, премьер-министрдин тапшырмасы менен министрликтин астында тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, биз бир нече мындай сунуштарды бердик финансы министринин биргеликте. Азырынча бул маселе каралып жатат. Негизинен мектептерде мен жогоруда айтып кеттим, 76 миң мугалим иштеп жатат. Толук ошол мугалимдер үчүн айлык акысы боюнча. Анан ошондой эле башка категориялардагы китепканачылар жана ошондой эле лаборанттар, бир нече категория ушул билим берүү системасында иштеп жаткан бир нече категорияларга биз сунуш кылдык. Негизинен азыр биз сунуштарды айтып кетсем, бул мен жогоруда айттым, мугалимдин айлык акысы 3 бөлүктөн турат. Бул жанагы базалык, компенсациялык жана стимулдук 3 бөлүктөн. Анан ошол биринчи бөлүгүн базалык бөлүк деп коебуз. Ошол окуу саатынын баасы боюнча биз сунуштарды бердик. Ошол сунуштарыбызды колдосо, анда буюрса жаңы окуу жылынан бул маселе чечилет. Түзүүбү же азыркы күндө биздин Статкомдун маалыматы боюнча 13.800 деп орточо айлык мугалимдердин айлыгы аныкталган. Жана ошондой эле мен жаш мугалимдердин айлыгын айтып кетсем, бул жаңы мектепке келген жаш мугалимдин айлыгы 8 миңди түзөт. Такой вопрос. В последнее время в адрес Министерства образования и, в частности, в ваш адрес, поступает много критики. Как вы сами считаете, эта критика обоснована или нет? И как вы оцениваете свою работу на посту министра образования? Если говорить о той критике, которая поступает, скажем, вот в адрес Министерства образования,